Согуштан улам чыккан өрт өчкүдөй эмес. Орустар дээрлик тынбай чабуул коюп жаткан Харьковду куткаруучулар сактап калууга жан үрөп жатышат. Талкаланды, көркү кетти, урандыга айланууда. Соңку 3 жыл бою Саша куткаруучу катары жасаган өз иштерин тизмектеп келди. Биз өтө чоң коркунучка туш болуп жатабыз. Ал биз дайыма нөөмөт учурунда ойногон рулетка сыяктуу. Рулетка. Куткаруучулар барган тобокелчилик уранда астында калгандар үчүн өтө маанилүү. За мной, воины! Мени менен жүргүлө баатырларым. Жүргүлө, бир адамды куткарыш керек. Баскыла. Уранда астында бир адам жатат. Болгула. Саша жетектеген көптөгөн куткаруу иштеринин ичинен бул жолкусу унутулуус болду. Осторожно! Ошол учурда уранда астындагы кишини куткаруу дээрлик мүмкүн эместей сезилген. Бирок кийин Тихо, не шевелись, Коль, не шевелись. Тынч, кыймылдабаңыз. Анатолий, кыймылдабаңыз. Не нагружай ногу. Бутуңузга таянбаңыз. Замбилге жатыңыз. На носилки, Толик. ал керемет куткаруу болду. Анатолий мейманканада түнкү нөөмөттө иштеген менеджер болчу. Биз аны таап бардык. И они у меня через завалы начали спрашивать, как зовут. Уранда алдында жатканымда атымды сурай башташты. Бир кишинин добушун уктум. Ал куткаруучу болчу. Аты Саша экен. Ошол учурда алар сени сактайм деп өз жашоосун тобокелчиликке салып жатканын түшүнөсүң. В своей жизни рискуют. Арадан 1 жыл өтүп, Анатолий толук айыккан соң экөө кайрадан жолугушту. Думал тоже насчет этого всего. И в то же время Ал учур эч качан эсимден кетпейт. Чын жүрөгүмдөн рахмат айткым келет сизге. благодарить искренне от всего сердца, от всей души. Це зайве, це просто наша робота. Эч нерсе эмес. Ал биздин жумуш. Чынын айтсам, сиздин абалыңыз тууралуу көп ойлоном. Сизди чыгарып алуу керемет иш болгон. Спасибо, да, Иван. Чоң рахмат, жолукканыңызга рахмат. Ыраазычылык. Саша менен Анатолийдин окуясы өзгөчө деле окуя эмес. Харьковдун куткаруучулары орустардын дрон жана ракеталарына каршы акыркы коргонуу чеби болуп, башкаларды сактоо үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салууну улантышууда.